Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшемби түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт та, дилиңди байыт. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Кеңеш Жусупов, Эне кудурети. Көрдүңүздөрбү? Тигине. Адатынча бүгүн да өрөөнгө кеткен жалгыз аяк жол менен Батма кыштакты көздөй келе жатат. Ат үстүндө сөөктөй катып, үн сөздөн калган чүкөдөй кемпир. Потом чын эле эмне болгон Батмага? Өмүрүндө кабагын чытыбаган Батманы карагылачы. Демейде Батма башкача эле го. Жол боюндагы саздын жээги оттуу боло турган. Аты дайыма өзі эле жолдон кайрылып чөптөн аймап кирчү. Батма мейли байкуш деп атынын чалганынан маашырала, шамал ыргаган чиелердин жапырылышын кунт кое карап, бир азга ойлончу. Шар суунун тынчыбаган шоокуму дайым Батманын ирмеги. Жер үстүндө сансыз суу көп го. Ошонун арасынан Батма бул өрөөндүн шоокумун жазбай таанычудай. Суу боюна келгенде атын бура тартчу да, ичпесе да өжүрлөнүп сууну ортолой кечирип барып тура берчү. Карагер жок дегенде суунун шарын тумшугу менен жирей сүзүп, ооз тийгенсип, жээктеги саргар элек чөптөрдү бурдап аймалачу. А бүгүнчү? Жок, андай болбой калды. Батма бу сууга да токтогон жок. Аты да Батманын күйүтүн түшүндү, кечмеликке бурулбай башын жерге салып, анда-санда бут таштайт. Өмүрүндө Батма түйшүктүү болгондо да такыр башкача кайгыны башынан биринчи өткөрүп жатты. Өзүнүн уулу абышкасы каза болгондо да мынчалык чөккөн жок эле. Каардуу, ый муңдуу күндөрдө өз баласын узатканда эне бел байлаган. Анда мындай кайгырган эмес. Эл көргөндү көрөрмүн деп чыйралган. Батма адип согуш башталган күндөрү айылга катташууну, башка бир ылайыктуу кишиге өткөрүп берүүнү суранган. Эмне болсо да эгин оруп, машак терип, кемпирлердин катарында жүрсөмбү деп ойлогон. Анын үстүнө жүрөк бир коркунучтун, жаманчылыктын кабарын алдын ала сезгенсип, өзүн өзү коргогон, оолактаган. Кыштакта ылайыктуу эч ким чыкпагандан кийин кайрадан көнгөн жумуш эмеспи деп моюн сунуп, жаман ой үчүн өзүн өзү жемелеп иштеп калган. Согуштун алгачкы күнүндө Батма согуш комиссариатынан келген кагаздарды ташып жүрдү. Адегенде кагаздын баары бирдей сезилчү. Кагаздар кубаныч, кайгы алып келерине Батманын иши жок эле. Кийин балдар согушка кетип, жумурай журт алыстан тил катты. Кичине болсо да эки эле ооз сөз чийилип уйпаланган кагазды самашты. Колго тийген катты өпкүлөшүп, чарчаган чаалыккан уулдары ошол 4 бүктөм кагаздын арасынан бозала болуп чыга калгансып, не кылсын? Атене кургур, сагынган жүрөктөр кагаздан каниет алып, күдөрүлөрүн үзбөй калышчу. Ошондо Батма баарын түшүндү. Сагынычты да, коркунучту да, сүйүнүчтү да эне жүрөгү калетсиз билди. Бөтөнчө ана кандай кагазды алганда аялдар жашык эле. Ошондо Батманын күйбөгөн жери гүл болуп, өзүнүн курбуларына өчөшө сүйлөчү. Ай аялдар, каталганда кемшиң дегендериңерди качан коесуңар? Андан көрө бир эркектен чакыр. Угуп койгула ой, силердин колуңарга кат бербейм. Курбулары карагер атты жылоолоп, бур чатышпайт. Батма тебелетсе тебелетсин, асты уулунун катын берсе болду. Алыстагы уулунун сагынган кандай экенин билген эне түтпөй кетеби, көптөн кийин эмнегедир жибип айтор берип коет. Катты бала карага окуткан аялдар уулдарынын жазгандарын укканда көз жаштарын сүртүшөт. Ого өтер Батма атынын башын буруп сүйлөнө жолуна түшөт. Ок жоругуңар жолдо калырлар. Айтпадым беле, арам тамактар. Ушул үчүн силерге кат бербейм дейм. Эмнеге шолуктойсуңар? Деле өз башыбызга көрүнсүн капыр. Карап эле тургула, экинчи кат берсем элеби? Экинчи бирөөгө кат бергенге чейин ачуусу таркабай сүйлөнгөн. Бу катындар эмне мындайсыңар? Бизге эле көз жашты берип коюптурбу?
Бекер оштонбогула, андан көрө эга түгүн. Уулунун аманчылыгын тилебейби да сүйүнбөйбү? Өрөөн ичиндегилер Батманын үнүн угууга куштар. Андан жагымдуу үн эч жерде жоктой. Кайсы убак болсо да Батманын заңкылдаган үнү көчөнүн башына жетип, айрыкча эркектери жок үйлөрдөн үйлөргө өтүп жаңырып тургансыйт. Ал эми күйөөсүн күткөн аялдар күйөөлөрү сүйлөп жаткансып, 60 аттаган кемпирдин алыстан дубай салам ала келгенсиген үнүнө бел байлашчу. Кемпирлер согушта эмне болуп жатканын Батма биле тургансып, жан алын койбой терип-тепчип сурай беришчү. Ал да көп камарабай өзүнүн ичиндегисин жашырчу эмес. Эмнесин айтайын, жеңиш биздики жакта, дейт. Жанагы Герман өлөт көрүнөт. Жекеме-жеке чыкса биздин уулдар жаман немелерге алдыра койбос. Айылда Батманын аты Акжолтой. Акжолтой деп 2 сапар каталгандан кийин Эгембердинин жесири биринчи койгон. Атты койгоннанбы, же өзүнүн сырдашыбы Батма кыштак ортосундагы сонун бөөнүкүнө күнүгө тийип өтөт. Атчан адамга жеңдей өрөөндүн ичиндеги кыштак менен кан жолдун боюндагы салынган почтанын аралыгы чай кайнатым алыстыкта. Ошол кара жолдон бөлүнүп, коктудай чыккан бир кулак сууну жээктеп өргө кеткен чыйыр жол аркылуу Батма канча сапар каттады экен. 1000 жолу, 10 000 жолу деле өмүр бою басты дейли. Баары бир муну эч ким билбейт. Жада калса Батманын өзү да билбейт. Ошентсе да Батма бу жерден сансыз басат. Милдеттүүдөй тепкилеп, бу жерди аяп да басат. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучулардын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Деле калса өрөөндү коркунучтан сактай турган ушул кемпир сыяктанчу. Ал эми айылдагылардын эч кимиси Батманын кабагынын түнөрүшүн, суук кабар алып келүүсүн ойлободу, каалабады. Азыр ошол өрөөн ичи күтпөгөн биринчи суук кабарды баягы Батма, Акжолтой Батма алып келе жатпайбы? Болгондо да Эгембердинин жесири сонун бөөгө. Жалгыз баласын алыстан медер туткан жесирге. Ким билет муну? Мүмкүн жаман кабардын акыркысы ушул эле дейсиңби? Ок дейт өзүнөн өзү чочуган Батма. Ансыз да аз бекен. Жетишет го мендей шүмшүккө. Батма дел өрүп, өзүн мыжыккысы келет. Бар болгону почтадагы кичинекей кара келин менен сүйлөшкөнүн эстеп, күнөөнү ошого жабат. Жүрөгүндө келинди аяса да, дагы эле ошону жек көргүсү, чачын жулгусу келет. Анда деле жүрөк табасы канбас эле. Келин болбосо могу кара сумкадагы шүмшүк кагазды эч ким алмак эмес. Анда жүз жарык болбойт беле каран түн. Батма кара сумкадагы кагазды көп каттардын арасына, адам жүрөгүн сүйүнчү каттардын арасына кошкусу келбеди. Аны дароо тапты да уучуна бекем кысты. Ушул кагазды айырып, деле мындай жер үстүндөгү кагаздын баарын чогултуп, өрттөп жиберип туруп башка эле кат жазып койгусу келди. Дагы эле жанагы почтачы келинди жемелеп, ичинен көөрөнүп баратты. Батма ак тамдын жанындагы зым карагайга атын байлап, кадимкидей почтанын ичине кирип барган. Кандай келин балам? Бизде эмне менен кубантасың айланайын? Келиндин үрөйүн көргөн Батма селдее түштү. Келин үн катпай суз гана таңып койгон кагаздарды сунду. Эмне балам? Апышыңдан кат жокпу? Бар энеке. Жаман, анан эмне шылкыясың, сендей учурда биз? Келин дагы эле суз. Көзүн жаш чайып, эрдин калтырак басты. Таноолору кыпчылып, Батмага суук кабарды мына айта салчудай болуп баратты. Батманын көз алдына өзүнүн сабыркулуу кирпи кирмемче тартыла калды. Кемпир уулунун элеси менен эми түбөлүк кош тушконсуп бараткансыда. Батма деп чаңырып барып, келинди басып жыгылчудай. Бир гана ортодо тактайдан туура коюлган тосмо жолтоо болуп, адамдын чынбы же калппы деген эки ача ою
ач кыйкырыкты чыгарбай торгоп турду. Анын ким кокуй? Деди кубаты кетип шалдырап бараткан Батма. Эгембердинин баласы каза болуптур, кагазы могу. О, каран түн, не дейт бу каражак? Батма жакшы эле кыйкырды. Бирок анын үнү эч кимге жетпей ичинен жол таап чыга албады. Ошол кыйкырык аны муунтуп, өрттөп, алтымыш тамырын сыздатты. Тым-тырс. Терезеден гана жарыкка чыга албаган жетим көпөлөктүн үнү үй ичиндеги экөөнүн кайгысын кошуп турду. Кеңеш Жусупов, эне кудурети. Батма жинди болгонсуп калтырап, сүйрөлүп эшикти көздөй жөнөдү. Келин кара сумканы артынан кошо ала чыгып ээрдин кашына илип койду. Бат эле кайгыга алдырган кемпирди эптеп атказды. Шорду. Мына эме, ат үстүнөн кулап кетпей, бирок ээрге баштагыдай чыйрак эмес серее конгон Батма кыштакты көздөй келе жатат. Ооба, келе жатат бир караан. Анткени менен жакын караганда жансыз сөлөкөт. Көз жашы сала-сала. Жаргактай шалбырап, өңдөн өчкөн беттен ылдый жашы агып, ээрдин кашына тамат. Мурдун шор тартат бечара. Анда-санда үшкүрүнөт. Өзү кайда бастырып бара жатканын билбейт. Кайда баратат Батма? Кайда баратамын? Кыштактын карааны көрүнө калганда Батма селтең эте жинди болуп калбамын го. Кайдан жайдандыр чуулдаган үндөр чыгып, Батманын кулагына миң түркүм болуп угулуп кирет. Кемпир жакшы эле чуулдакка моюн бербей, өжөрлөнүп коргонот. Мен кагазды эле алган жазыгымбы? Айланайындар, аягыла, менде күнөө жок го. Башка бир үн, болгондо да өтө укмуштуудай жагымсыз үн Батмага жан алга албай асылып, ага күнөө оодурат. Кагаздарды сен алып бара жатпайсыңбы? Кана, алып барып көрчү. Эл кандай тытаар экен, эрекенсиң алып барып көрчү. Бардык адамдарда кээде ушундай кайгыруунун ичинде коштогон жаман ой санаа болголарын Батма билбеди. Жардам сурагансып элеңдеп туш тарапты карайт. Батманын жанагы жаман оюнан жүрөк гана арачалап болушкансыйт. Жүрөк кургур безилдеп жатты. О, Батма, сенде жазык жок. Кандуу майданды сен жасадың беле? Элден кем калбай, өз уулуңду жибергенин калп беле? Ал адамдарга түшкөн түйшүк, Батма. Башыңды көтөр. Андан көрө атаганат мындай кагаздар деле болбосо дебейсиңби? Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Батма кыштакка жакындап калды. Шумдук көзүнө коркунучтуу элестер көрүнгөндөн көзүн жумуп жиберди. Эгембердинин аялы жаман тамын жаңыртып, саксайган чачын жулуп буркурап, адам боору оруй турган кейпи менен Батманын этегине жыгылды. Кучагын жайып, көзүнүн жашын көл кылып, Батмага жаман кабарды эмнеге угуздуң деп жалбарат. Чучукка жеткен үн менен боздойт. Аңгыча жалгыз эле сонунду эмес, сан көз Батманы тиктеп, ага кыштактын адамдарынын бардыгы жалынып жатты. Ото, анан алар кар жашы дебей түп көтөрө могул алсыз, шордуу Батманы көздөй колдорун жайып кат сурашып, бир жакшылык кабар барбы деп жабырап чуркашты. Не күч таасир этти, ким билет, эне күчүбү, же адамдарда ушундай курунамыз барбы? Батма атынын тизгинин жийип тура калды. Жакшы эле өзүнө кайрат берип, келе жаткандар менен алышчудай жааланды. Бирок төмөн кол каптап энени аптыктырып, сүрдөттү, коркутту. Атын кайра бурдурду. Батма атын теминди да сооруга камчы чапты. Мындай жорукту ээсинен күтпөгөн ат селт эте этин жыйырып, мүдүрлө түшүп, кайрадан оңолуп, адыраңдашты салды. Батманын артынан жер солкулдаткан кайырчыдай колун созгон өрөөнүн ичиндеги эл, эми колдоруна таяк алып Батманы, суук кабар алып келе жаткан Батманы айылдан кууп бара жаткансыды. Көчө ылдый уюлгуган чаң калды. Батма качып баратты, курган эле качып баратты. Батма ак тамга кандай жетип барганын сезген жок. Аттын дүбүртүн уккан почтачы келин чуркап чыкты. Медейм,
Батма жанагы согуш комиссариатынан келген кагазды келинди көздөй ыргытты. Кээде жагымдуу, кээде жагымсыз деле адам баласындагы күйүттү муң кантып кооздоп айтып жаткан үн чыкты. Мен мунуңузду бере албайм. Кереги жок мага, сонун бүүгө. Кайра жибербейчи ушуну балам. Деле өрттөп жиберчи айланайын. Жер кучактап жыгылды эне. Эки ыйык эне. Адам эне менен бүткүл адамзаттын жер энеси кучакташып жатышты. Адам эненин ысык көз жашы жер эненин тулку оюна сымаптай тарайт. Батма жер энени көз жаш менен эритип жиберчүдөй болот. Бир окумда көз жаш да жер эненин жүрөгүнө жеттиби, теребе сумсайып, жер да ичинен күңгүрөнүп ыйлагансыйт. Мейирман жер эне койнуна катып чоңойткон адам эненин мурунку шылдыңдарын, капарына албай жүргөн күнөөлөрүн кечирип, аттың ага кайра да бир кайгылуу учурда жардамга келип, баладай бооруна кысып сооротуп турду. Тегерекке эл чогулуп кетти. Эки энени туурап, алар да жашык. Батма көкүрөк толгон муңун чыгара, сай сөөктү сыздатып, солкулдап, ыйлап баратты. Жашыган, боору ооруган үн чыкты. Мени тыңдалайын эне, тур эме. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучулардын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар.